1,100,000/3075 bölü 0,125. Бул сандардын тииндисин эсептөө керек. Ал үчүн бөлүүчүнү бүтүн санга өзгөртүп алуу керек. Бөлүүчүнү бүтүн санга өзгөртүү үчүн анын өтүрүн сандардын эң артына жылдырабыз. Анда өтүрдү 1 санга жылдыра турган болсок, аны 10го көбөйтөбүз. 0,25 10го көбөйтсө 2,5 дагы бир жолу 10го көбөйтөбүз. Анда ал 25 бүтүн болуп өзгөрдү. Өтүр бул жерге жылып калды. 2 жолу 10го көбөйттүк. Анда сөзсүз түрдө бөлүнүүчүнү дагы 100го көбөйтүү керек. Демек анын өтүрүн 2 санга 10 жака жылдырабыз. Демек 1 санга 10 жака жылдырдык, же болбосо 1 жолу 10го көбөйттүк, жана экинчи жолу 10го көбөйткөндө өтүр бул жерге жылды. Берилген сандарды 100 эсеге чоңойтуп алдык. Же болбосо ушул эле амалды мындайча да карасак болот. 1,100,000/3075 бөлү 0,125. Жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөткөндө 0,125тен 1,100,000/3075. Анда бул жөнөкөй бөлчөктүн эгерде алымын дагы бөлүмүн дагы кандайдыр бир санга көбөйтсөк, анын негизги мааниси өзгөрбөйт. Демек 0,125 санын бүтүн санга өзгөртүп алуу үчүн аны 100го көбөйтүүбүз керек. Жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмүн 100го көбөйттүк, анда алымын дагы сөзсүз түрдө көбөйтөбүз 100го. Анда ал 103,075 болуп өзгөрдү. Амалды кайра жазып алалы. 103,075ти бөлүү керек 25 бүтүнгө. 25 бүтүнгө. Эгерде бул жерде берилген сандардын тииндисин эсептесек, анын тииндиси барабар бул жерде берилген сандардын тииндисине. Анда бөлүү амалын улантабыз. 103,075ти 25ке бөлүү керек. Анда 1 алабыз, 1 25тен кичине. 10 да алса, 10 дагы 25тен кичине. Демек 103 ондук бөлчөктүн бүтүн бөлүгүн алып жатабыз. Бул өтүргө чейинки бүтүн бөлүгүн алдык. Ал 103. 103тү 25ке бөлүү үчүн 25ти 4кө көбөйтүү керек. 4тү 5ке көбөйтсө 20, экиси көңүлдө. 4тү 2ге көбөйтсө 8, көңүлдөгү 2 менен 10. 25ти 4кө көбөйтсө 100, демек 103төн 100дү кемитебиз. Анда 3 калдык калат. Демек кийинки разряддагы санды түшүрөбүз. Ал 0. Анда 30 болуп өзгөрдү. 30ду 25ке бөлүү керек. Бирок бул жерде өзгөчө маани бере турган нерсе, биз өтүрдөн кийинки ондук үлүштөгү санды түшүрүп жатабыз. Анда тииндиге дагы келе турган сан ондук үлүштү көрсөтүүсү керек. Демек анда 4төн кийин биз өтүрдү коюп алабыз жана 30ду 25ке бөлөбүз. 30ду 25ке бөлүү үчүн 25ти 1ге көбөйтөбүз. 1ди 25ке көбөйтсө 25, 30дан 25ти кемитебиз, 5 калат. Анда кийинки разряддагы санды түшүрөбүз. Кийинки разряддагы сан 7, 57 болду. 57ни 25ке бөлүү үчүн аны 2ге көбөйтөбүз. 2ни 5ке көбөйтсө 10, 0-ун жазып калабыз. 1 көңүлдө. 2ни 2ге көбөйтсө 4, көңүлдөгү 1 менен 5. 57ден 50-нү кемитебиз, анда 7. Кийинки разряддагы санды түшүрөбүз. Кийинки разряддагы сан 5. Анда 75 саны пайда болду. 75ти 25ке бөлүү үчүн 25ти 3кө көбөйтүү керек. 3тү 5ке көбөйтсөң 15. 5-ин жазып каласың, 1 көңүлдө. 3тү 2ге көбөйтсө 6, көңүлдөгү 1 менен 7. 75. 3тү 25ке көбөйтсө 75. 75тен 75ти кемитсе 0. Бул жерде бөлүнө турган башка сан калган жок. Калдык дагы 0. Демек бөлүү амалын аткарып бүттүк. Тиинди 4,1000ден 123. Анда бул жерден айта алабыз 1,100,000ден 3075ти 0,125ке бөлсө, тиинди 4,1000ден 123кө барабар.
Анда бул жерден дагы айта алабыз, бул сандардын тийиндиси 4,123 барабар. Тийиндини эсептеп алдык.